Assalamu alaikum. Урматтуу депутаттар, урматтуу Токой чарба кызматкерлери. Мен бүгүн ушул жерде МЧС министринин замын докладын угуп отуруп, майгөл суткөл болуп эле жатып калдым да. Токой Кыргызстан Токой каптап эле жатып калыптыр. Бизде мындай да, Токойдо мындай сөз бар. Токой бул жердин өпкөзү. Өпкө жок болсо адам жашашка мүмкүн эмес. Токой, биз Токойду тиккенде перевод деп коет. Токойго өткүзөт. Мына карап койгула, 2000 гектарга Токой тигип таштаппыз. А бул жерде перевод жөнүндө бир сөз жок. Канча гектар Токойго өттү? Баа кыргыздарда бир макал бар. Балаңы туылған емес тұтынғанына сүйін деп тұрып. А біз тұтындықпы? Көчөт өстү. Анан 640 000 дана көчөт жашыл мурасқа көчөт тиктик дейт. Бунун 6041 түбүнөн ашып барса 641 000 түптөн 6 түп гана көктөдү. Эгер жалган десеңер, факты түрүндө көрсөтүп берем. Биз бүгүн мусулмандар айтат, капырлар менен мусулмандар согушса, шейит болот дейт. Эгерде ким көрсүн деп, адам уксун, адам көрсүн десе ал тозок болот дейт. Бүгүнкү күнү акимдер, областын жетекчилери, токойчулар эл көрсүн деп тозокудан нары болуп калды. Көктөп турган көчөттү тигишет. Жанагы жашыл мурас деп Садыр Жапарович айтып, какшап Токойду тиктирип атат. Бирок кичигилген көчөттөн результат жок. Эгер жалган десеңер, мына сакалдуу башыбыз менен 7 областтын аксакалдар, карлар келип сүйлөшүп, ушул жерге Нурланга жолугуп, ошого айтып, биз күйбөзөк, сен күйбөзөң, токойчулар күйбөзө, ким күйөт деп келип отурабыз. Көйгөй маселе өтө чоң. 7 баштуу ажыдар жылуулануу келип атат. Каптап, Кыргызстан чөлгө айлантканы келип атат. Себеби ошол жылуулануунун токтотуунун бир багыты бул Токой. Мөңгүлөрүбүзгө кетип аткан чаңды Токой кармап алат дагы, мөңгүнүн азыр 1000 жылдардан бери жаткан мөңгүдүн эрүүдөн токтотот. Бир түп жаңак 3 тоннадан 5 тоннага чейин сууду сактап, ошол суудун бир калыптуу агууна мүмкүнчүлүк түзөт. Биз тикеден тике ушул ардегерлер чогулуп, сүйлөшүп, Токой чарба bundan мурда дагы 2018 жылдан баштап кандай гана футбол болуп тебилбеди. Витаминге кошулду, кайра барып туруп айыл чарбасына кошулду. Ар бир кошулган сайын факты десеңер мен далилдеп берем. Токой кемип отурду. Бүгүнкү күнү биздин сунушубуз, азыр мына менен шериктерди айтат болуш керек. Ушундай Токойубузду сактап калыш үчүн адамдын өмүрүн, ден соолугун сактап калабыз. Ошондуктан жогорку аргументтерди эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Токой кызматын Кыргыз Республикасы өзгөчө кырдаал министрлигинен алуу биринчи чыгарыш керек. Экинчи, Кыргыз Республикасынын жаратылыштар, ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин курамындагы биотүрдүүлүк сактоо жана өзгөчө коргоочу жаратылыш аймактарды департаменти менен экөөнүн бириктирип туруп, Кыргыз Республикасынын жаратылыштар, ресурстары жана климатты жөнгө салуу агенттигин түзүүнү сунуштайбыз. Эгер ошондой кылып бөлсөк, көзөмөлдү күч алдырсак, Токой сакталат. Эгер андай кылбасак, бүгүнкүдөй доклад окулат. 641 000 көчөт тиктик, 2000 көчөт тиктик, 300 000 гектар жерге Токой тиктик деген гана отчет болот. Ана азыр айтсынчы, былтыркы жылы 2000 гектар Токой тигилиптир.
Kança gektar yer Tokoyga öttü? Aytыңызчы anda. Kança gektar yer Tokoyga öttü? Antkeni, sizler mындай жайкы ревизия болот, туурабы? Анан контрольный ревизия болот күзүндө. Ошол эки ревизиянын негизинде көчөттөр Токойго өтөт. Канча гектар Токойго өттү? Рахмат.